Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл аймагындагы жерлерди сугарууну уюштуруу долбоорунун алкагында Жаманадыр массивиндеги 90-жылдардан бери каралбай калган магистралдык жана ички чарбалык канал оңдолуп жатат. Реконструкциялоого президенттин резервдик фондунан 100 миллион сом бөлүнгөн. Ички чарбалык каналдын курулушу былтыр июль айында башталган. 719 гектар жерге суга сууну берүүнү уюштуруу боюнча атайын эски талкаланып жок болуп кеткен каналдарды реабилитациялап, реконструкциялоо жумуштарын баштаганбыз. 4 км 800 магистралдык канал ремонт болду, капиталдык ремонттон өттү. 5,5 миллион сомго. Ал эми 100 миллион сомго М1 каналы 6 км 800, М2 каналы 5 км 300. 50 чакты суу алуучу курулма курулду. Бир чоң башкы суу алуучу курулма, 2 чоң гидропост. Реконструкциялоо жумуштары 2 этап менен ишке ашырылды. М1 жана М2 тилкелеринде ички чарбалык каналдарын калыбына келтирүү иштери аткарылып бетондолгон. Азыркы тапта 10 көпүрө, 15 сел өткөрүүчү ар кандай курулмалар курулган. М2 каналын бетондоо жумуштары жыйынтыкталууда. Өзү 500 куб литр сууга расчет алынган. Андан кийинки 60-тыкка ар өткөр 2 километрден кийин размери кыскарат. Анан бул жерде 2 катмар болгон себеби бул грунт просадочный болгондукка байланыштуу алдына бетонный подготовка, андан арматура, андан кийин экинчи слойго марка 200 бетонду куюп жатабыз. Бүгүн уже аягына чыгып калдык. Аткарылып жаткан ири долбоордун алкагында Кемпироват суу сактагычына насостук станция курулган. Жаңыланып жаткан каналдын эни менен бийиктиги 80 см, сыйымдуулугу секундасына 500 литрди түзөт. 2-3 күндөн кийин каналдын чекебелин түздөп, тегиздеп, жумуштарды аягына чыгарабыз. Канал суу берүүгө толук даяр болот. Буга чейин деле суу берип келдик. Суу берип каналды көндүрүп, калыптандырып, воспитание деп коет. Ошол иштерди аткарып келдик. Жерлерди сугарууну уюштуруу долбоорунун жыйынтыгында Кызыл Октябрь, Кароол жана Куршап айыл өкмөттөрүндөгү жалпы 2200 гектар аянтка суу жетет. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, Ала-Тоо 24, Ош.